Шымкенттин дарыгерлери жүрөктүн согушу начарлаган бейтапка жасалма аппаратты орнотуп берди. 68 жаштагы Абдихашим Исабаевдин жүрөгү сыздап дарты күн сайын оорулуша берген. Кардиологдор шашылыш операция жасаган бейтаптын абалы азыр жакшырып келүүдө. Ентигип 3 жылдан бeri түнү уктay алмайтын эм. Отуруп чыгам. Ентигип 3 жылдан бери түнкүсүн уктай албай чыгам. Күндүз жүрө берем. Түн болду, демим жетпей калат. Азыр энтигүүм басылды. 1-2 күндө чыгарабыз деп жатат. Башка айтарым жок. Ак халатчан жандарга, Казакстанга рахмат айтам. Башка эч айтарым жок. Ак халат абзанжандарга, Казакстаныбызга тег рахмет айтам. Жасалма аппарат орнотуу адамдын денесиндеги кан айланууну жөнгө салат жана жүрөктүн кагышын калыбына келтирет. Аппарат атайын батареялар менен иштейт. Бул помпа кайта наоборот башка органдарга. Бул помпа канды кайрадан башка органдарга ташыйт. Кан жетпей калганда боор, жүрөк, мебиз кычкылтек жетишсиздигинен жетиштүү азык ала албай калат. Ал эми бул аппарат кайра жеткирет. Эч кандай башка органдарга зыяны тийбейт. Органдарга, башка агзаларга зыян келмейди. Борбордун адистери акыркы 5 жылда жүрөк талмасына чалдыккан 17 адамга да ушундай операция жасап, жасалма аппарат орнотушкан. Ошентип бейтаптар жүрөк трансплантациясын күтө алат. Бул жаатта мындай операция милдеттүү социалдык медициналык камсыздандыруу системасынын эсебинен акысыз жүргүзүлөрүн белгилей кетүү керек.